Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими киргизилгендигине карабастан жазгы талаа иштери өз нугунда жүрүүдө. Маселен, Жайыл районунда айдап себүү иштеринин 50%дан ашыгы бүткөрүлүп, учурда дагы талаада иш кызып турган мезгили. Тагыраагы коронавирус инфекциясынын жайылышы дыйкандарга эч кандай тоскоолдук жараткан жок. Акбашат айыл аймагынын тургуну Сабыр Жанышбаев 1998 жылдан тарта жер иштетип дыйканчылык менен алектенет. Аталган аймакта жазгы талаа иштери март айында эле башталып, учурда иш кызып турган мезгил. Бүгүнкү күндө аймакта кылкандуу дан эгиндери жана кызылча себүү иштери дээрлик бүткөрүлгөн. Казыр кызылча мына бүгүн эң арткы күнү болуп атат. Жета биздин айыл өкмөт боюнча 105 гектардай кызылча себилди. Былтыр 250 себилчи. Быйыл азыраак болуп калды былтыр, потому что былтыркы жылы проценттик завод асыраак берип коюп, 45% атып, эң артында 28%га чыгып коюп, ушун үчүн быйыл дыйкандар азыраак себип калды да. Азыр болсо, азыр мына тракторибиз турат, азыр жакында эметебиз. 2-3 күндөн кийин уже жүгөрүгө өтөбүз. Жер мустагыраак болуп атат, быйыл жүгөрү көбүрөөк себип атат айылга. Акбашат айыл аймагына 4 айыл карап 10 миңден ашык адам жашайт. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана жер иштетүү менен алек. Жергиликтүү бийлик дыйкандарды үрөн, техника, күйүүчү май менен камсыз кылууда ар тараптан колдоо көргөзүп жатат. Монда жаман оору кырсыгы келип отурат, бирок ошого карабастан биздин дыйкандарга, биздин элибизге эч кандай дыйкандарга ушу талаачылык иштеринде эч кандай тоскоолдук болгон жок. Элибиз дыйкандарыбыз ушу талаачылык иштерин бүгүнкү күндө улантууда. Өздөрүнүн дыйканчылык талаачылык иштерин иш чарасын алып барууда да бүгүнкү күндө. Күйүүчү майлар эч кандай тоскоолдук жок. Күйүүчү майларда жетип атат, заправкаларыбыз иштеп атат. Жайыл районунда кылкандуу дан эгиндерин себүү иштери 98%га бүткөрүлгөн. Учурда кант кызылчасын себүү иштери кызуу жүрүп, жүгөрү себүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Күзүндө мол түшүм алуу үчүн дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу маанилүү. Андыктан тиешелүү кызматтар тарабынан бул багытта иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө кредит аркылуу, ГФР аркылуу 73 тонна арпаны үрөнүн Гетман сортунун биринчи репродукциясын айыл чарба министрлиги тарабынан сүйлөшүп 70 тонна биринчи транш менен берилди. Экинчи транш менен дагы 77 тонна сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Буюрса апрелде алабыз. Андан тышкары дотация менен 86 тонна бөлүнүп берген болчу. Бүгүнкү күнгө 63 тонна алдык. Бул да суу самыр өрөөнүнө болуп атат. Калгандарын бүгүнкү күнгө дагы алып атышат. Андан бөлөк дотация аркылуу АПК элдан аталык аркылуу жүгөрүн үрөөнү алып атышат дыйкандар. Дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кырдаалга карабастан жазгы талаа жумуштары өз нугунда жүрүп жатат. Дыйкандар күзүндө мол түшүм алуу үчүн жаз жарышы менен талаада. Автандил Бактыбеков, СТВ.